Саламатсыздар достор, бүгүн биз CSS тууралуу сиздерге айтып беребиз. Жана маселени карап көрөбүз. Бизде бизнес сайт аттуу папкабыз бар. Бул папканын ичинде индекс аттуу файлыбыз бар. Бул файлдын ичине биздин HTML форматындагы тегтер жана биздин сайттын мазмуну бар. CSS'ти түшүнүү үчүн биз CSS аттуу файлды жасашыбыз керек. Ал үчүн папка жасайбыз. Папканын атын style деп коебуз. Style деген папканы ачтык, жана style деген файлды жасашыбыз керек. Жаңы файл ачып, style папканын ичине style checkit css файлын жасайбыз. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, биздин style папканын ичине style css аттуу файлыбыз пайда болду. Эми биз биздин HTML файлыбызга ошол style css файлын кошушубуз керек. Ал үчүн мындай тегти колдонсок болот. Мына көрүп турганыңыздай, бул жаңы тег link деп башталат жана href барабар style папкасы style css файлы дейбиз. Ошол биздин файлга жолду көрсөтөбүз. Анан мына жазып тургандай, ушул параметрлерди беребиз жана биздин HTML файлыбызга биздин style css мына файл биздин HTML разметка HTML файлыбызга style css кошулду десек болот. Эми биз ошол стилдерди көрүү үчүн мына жерге жаңы класс баштайбыз. Div деп баштайбыз. Класс барабар класстын аты. Мисалы түс. Div деген тегти жабуу керек. Div деп жабабыз. Эми ушул классыбыздын ичине биздин текстти жазабыз. Мисалы түстүү текст. Азыр бул ушул биздин болгон файлыбызды ачып көрөбүз. Ачып көрдүк, негедир биздин жасаган сөздөр мындай түшүнүксүз коддор менен чыгып калды. Бул деген сөз биздин файлыбызга UTF-8 форматын беришибиз керек. UTF-8 форматын берүү үчүн атайын тег бар, meta деген. Ушул тегти биздин HTML файлыбызга кошобуз. UTF-8 форматы жана meta теги. Эми биздин файлыбызды башынан ачып көрөбүз. Мына көргөнүңүздөй, биз ошол тегти кошкондон кийин биздин текст жакшы текст болуп калды, түшүнүктүү. Эми бул файлыбызга style css файлыбызга параметрлер беребиз. Мисалы биздин түс деген классыбыз болчу. Font color red кызыл текст дедик. Эми биздин файлды жаңылап көрөбүз. Эчтеке болбоду. Адашып калдык окшойт. Font color эмес, color деп көрөлү. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле биздин текст кызыл текстке айланды. Мынакей HTML түстүү текст деген файлыбыз, мына div түс класстын ичинде түстүү текст сөзү ушундай кызыл текстке айланды. Ал үчүн мына color барабар red параметри
ошол кызыл кылып берди биздин текстти. Эми башка классын жасап көрөбүз. Ал үчүн биздин div класс түз дегенди эле көчүрүп, копировать этип, бул жерге түз чоң деп көрөлү. Класстын аты түз чоң. Эми ушул түз чоңду копировать этип, чекит биздин класстын аты жана бизге керектүү параметрлер. Мисалы, бул жерде түсүн башка түскө алмаштырсак болот. Мисалы, color green. Жана экинчи параметр болуп font size 50 px деп көрөлү, 50 пиксель. Текстти түздүү жана чоң текст деп көрөбүз. Чоң текст. Сохранить этебиз жана биздин файлды жаңылайбыз. Көрүп турганыңыздай эле түздүү жана чоң текст. Мына түз чоң класстын ичиндеги текст, түздүү жана чоң текст деген текст өзгөрдү. Green, англисче green түсүн өзгөрдү. Ал жерде жана анын чоңдугу 50 пиксель болду. Аябай чоң текст болду. Ошол биздин түз чоң классыбыздын ичиндеги биздин параметрлерибиз иштеди. Түсү green болду, ал эми чоңдугу 50 пиксель болду. Ошондой биздин style CSS аттуу файлыбыздын ичине ушундай тексттерди оформление кылсак болот, өзгөртсөк болот. Ар кандай параметрлерди берсек болот. Бул сиздер көргөн аз эле параметрлер болду. Көптөгөн дагы настройкалар жана параметрлер бар. Бул эң жөнөкөй параметрлер болду. Базалык түшүнүү үчүн ушул 2-3 команданы билип алсаңыздар, башка командаларды дагы чукулап интернеттен билип, башка командаларды дагы үйрөнсөңүздөр болот. Рахмат.